Өзгөрүү коомдо мүнөт сайын болуп турат. Өзгөрүү жакшы жакка дагы, жаман жакка дагы болот. Сөз оңолгондун өз оңолот, өз оңолгондун иш оңолот дейт кыргыз элинде. Анда эмесе биздин иштин оңолушун биз алдыда жарыш сөз теледебатында дагы көрсөтүп берүүгө аракет кылабыз. Саламатсыздарбы? Кадырман телекөрүүчүлөр, албетте жаштардын деминен жаралган, жаштарга колдоо көргөзүү максатын көздөгөн жана кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган жарыш сөз теледебатында биз коомдогу көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келебиз. Ал эми коомдун өнүгүүсү бул калктын, өлкөнүн өнүгүүсүнө тете. Анда эмесе бүгүнкү биз оюнду сиздерге ачык деп жарыялайбыз. Коомдун алдыңкы бөлүгү булар жаштар болуп эсептелинет. Ал эми жаштардан куралган топтор бүгүнкү бизде дебатты куруп бермекчи. Менин оң жагымда тастыктоочу топ Реал Манас деп аталат. Топтун курамы Илгиз Шернияз жана Кенжебаева Айнурадан турат. Ушул эле топко каршы чыгуучу төгүндөчү топ аты Ынтымак деп аталып, курамы Айтназаров Айбек, Бердибеков Бактиярдан турат. Жаштардын оюн угууга биз ынтызарбыз. Ал эми жаштардын ой пикирине сөзмөрдүк, чечендик өздөрүнүн сыпаттарына баа берүү үчүн Калыстар тобу дагы бар. Калыстар тобу менен тааныштырып өтсөм, Темирлан Бекботоев, Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасы. Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин кыргыз тили кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу Назгүл Абдраева эжекебиз. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу башкармалыгынын башчысы Октябрь Капалбаев агай. Анда эмесе биз бүгүнкү дебатты баштайбыз. Резолюция. Бул палата шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзамды кабыл алуу туура багыт деп эсептейт. Тастыктоочу топтун башчысына 5 мүнөт убакыт берилет. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Ачкыч сөз, шайлоо деген негизи эмне? Шайлоо деген бир өлкөнүн жарандарынын саясий системаны түзүүгө катышышы, добуш бериши жана башка. Ал эми туура багыт деген бул таза шайлоо. Биздин бүгүнкү ойной турган темабыз, ойной турган негизи аргументтерибиз автоматизация, шайлоого катышуу жана 5 миллионго көтөрүү, биометрикалык маалымат болуп эсептелет. Биздин биринчи аргументибиз. Биздин биринчи аргументибиз таза шайлоо үчүн түшүндүрүү. 2014-жылы биометрикалык маалыматтарга жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган жана президент 14-июль 2014-жылы буга кол койгон. Кыргызстанда биз билебиз, биометрикалык маалыматтарды 2 миллион 661 адам өткөн. Ал эми жалпы шайлоочулардын саны 3 миллионго жакын. Бул негизинен Азаттык сайтынан алынган маалыматтар менен жыйынтыктап кетебиз. Жана биометрикалык маалыматтарды тапшыруу 1 августка чейин узартылган. Жана ачык барып ал жерден каттоо өтсөк болот. Далилдөө, ар бир адамдын биометрикалык маалыматта ар бир адамдын бармак издери башкаларга окшош эмес, биз буну билебиз. Ал эми экинчиси бул болсо адамдын көзүнүн челгабы. Бул деген адамдагы эки нерсе эч качан өзгөрүлбөгөн, канча убакыт өтсө да өзгөрүлбөгөн нерселер болуп эсептелет. Жыйынтыктап айтканда, башка адам сенин ордуңа келип эч убакытта добуш бере албайт. Бул биздин аргументибизди жыйынтыктап атат. Биринчи аргументибизди жыйынтыктап атат. Экинчи аргументибиз албетте электен өткөрүү деп атабыз. Депутат деген ким? Депутат түшүндүрүү. Бул эл өкүлү, закон кабыл ала турган, мындайча айтканда элиталарыбыз. Далилдөө, депутат ар бир адам боло албайт. Депутат болуш үчүн ийгиликке жеткен, бир ишти аткара алган инсандар гана боло алышат. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 6 миллионго жакын эл болсо, 120 депутатыбыз бар. Жана 120 депутаттарыбыз ошол элиталарыбызды биз электен өткөрүшүбүз керек. Биринчи элек эмне болуп атат? Биринчи элек депутат болгондо акчалуу, мындайча айтканда, бир жактан ийгилик менен акчаны табып, бир жактан пайда көрсөтө алган, ийгиликке жете алган бир электен өтүп атат. Экинчи элегибиз бул болсо, ошол партиянын курамына кирип атат. Кадыр баркы бар үчүн ал партиянын курамына кирип атат. Экинчиси. Жана үчүнчүсү бул таза шайлоо үчүн биометрикалык маалыматтарды топтоп, биометрикалык маалыматтарды өтүп атканы, бул дагы үчүнчү электен өтүп атканы болот. Аналогия катары айтып кетсек, электен, мисалы үчүн аналогия жөнү электен кимдер өтөт? Электен элегенде үстүндө ирилери, чоңдору гана калат да. Демек, биз ошол бүгүнкү күндөгү үстүндөгү ири, чоңдорун гана алып калалы деп атабыз да, элиталарды алып калалы деп атабыз. Ошол элиталарды таңдаш үчүн бул мыйзам долбоорун биз туура экенин айтып атабыз. Кабыл албайт. Андан кийин үчүнчү аргументибиз сандан сапатка өтүү болуп атат. Түшүндүрөбүз. Бүгүнкү күндө официалдуу катталган 199 партия бар. Ошол 199 партиянын 29-у гана билебиз парламенттик шайлоодо 2010-жылы 29 гана партия катышкан. Далилдөө, 2010-жылы 29 партия катышса, эми биз чоңрапат салыкты 5 миллионго көтөрүп аткандан кийин Азаттыктын билдиргени боюнча бул жылкы шайлоого 10 гана партия катышары күтүлүүдө.
Андан кийин жыйынтыктап айтканда, демек, бул көтөрүп атканыбыздын себеби 5 миллион кылып атсак эмне болот? Бул жерде биригүү пайда болот. Бир партия биригет дагы күчтүүсү гана парламентке бүгүнкү күндө шайлоого келет дегенди айтып атабыз. Аналогияны айта кетсек, мисалы үчүн тамашоону баарыбыз көрүп жүрөбүз да, ошол жердеги майда командалардын мындайча айтканда жогорку лигага өтүш үчүн эмне болот? Алар биригеттеп бир күчтүү, мындайча айтканда команданы курат дагы, анан кийин алар өтөт да жогорку оюнгач. Себеп дегенде алар бөлүнүп жүрө берсе ошол бойдон алар өтпөрүн билет. Ошондуктан биз бул мыйзамды кабыл алуу менен эмнеге жетип атабыз? Биригүүгө жетип атабыз, мындайча айтканда. Адан кийинки биздин аргументациябыз бул болсо автоматизация деген нерсе бар да, автоматизация. Түшүндүрүү. Буга чейин кол менен санап адамдардын, мындайча айтканда, адамдарды сатып алуу ыктымалдуулугу чоң болгондо, чоң рахмат. Адамдарды сатып алуу ыктымалдуулугу чоң болгон. Далилдөө, адамдык фактор бар да, адамдык фактор. Мындайча айтканда, адамды сатып алуу мүмкүн, а программаны сатып алуу бүгүнкү мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө мен оюмду толукталган кечирим сурайм. Бүгүнкү күндө коом адамга эмес, мисалы үчүн техникага көбүрөөк ишенip калганда биз билебиз. Мисалы үчүн жолдогу эле гаилерге аналогия кылтырып кетейин. Жолдогу мисалы үчүн гаилер камераларды жана башка нерселерди койгондо, келатканда биз камера коет дагы, ал болсо эмне кылат? Эч жака кетпейт дагы, адамдар ошол техникага ишенет. Келгенде себеби далили ал көрсөтүп берип коет. Демек бул жерде адам эмес, автоматтык түрдө мындайча да компьютерлер иштейт. А биз билебиз, компьютерлер бир компьютер эле 10 компьютерди башкара алат. Компьютер деген бул сатылбайт, өзгөртө албаган нерсе. Адам деген бул өзгөртүп, аны болсо биз алдап жолбошко адамдык мындайча айтканда фактор бул жерде чоң роль ойноп кетиши мүмкүн. Биз бүгүнкү күндө ошон үчүн таза шайлоо үчүн деп атабыз. Чоң рахмат. Тастыктоочу топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Ал эми өз позициясын билдирүү үчүн төгүндөчү топтун башчысына убакыт берсек, сиздин убактыңыз 5 минут. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз ушул көзөрмөмдө башталды. Чоң рахмат, урматтуу соттор палатасы, урматтуу эркен парламентарий жана бүгүнкү биздин телекөрүүчүлөр. Урматтуу соттор палатасы, менин аты жөнүм Айбек Айтназаров. Бүгүнкү күндө мен төгүндөчү тараптын башчысы болуп койнуп бермекчимин. Анда эмесе, урматтуу соттор, темага өтө турган болсок, бүгүнкү күндө биздин ырастоочу тарабыбыз эмне деген бизге идеяларды айтып берип атат. Биринчиси бул автоматизация, экинчиси электин өткөрүү, үчүнчүсү бул сандан сапатка өтөбүз деп атышат. Урматтуу соттор палатасы биринчи өзүнүн баштарында эле биометрикалык маалыматтарга кирип кетти. Урматтуу соттор палатасы, бүгүнкү күндө өкмөт тараптын берген маалыматтары так маалымат эмес. Бүгүнкү күндө карап көрүңүздөр, эгерде биз биометрикалык маалыматтар боюнча шайлоо өткөрө турган болсок, биздин көптөгөн өзүбүздүн жарандарыбыз шайлоого катыша албай калышы мүмкүн. Урматтуу соттор палатасы, эгерде көрө турган болсоңуздар, жаңы ушул түзүлгөн закондун 14-беренесинин 2-бөлүгү боюнча жаңы мыйзам жана мыйзамдар менен белгиленген тартипте биометрикалык маалыматтардын өткөн адамдар гана кире алат деген өзүнүн пунктун киргизиптир. Урматтуу соттор палатасы, ооба, биз макулбуз ал нерсеге. Бирок бүгүнкү күндө бир чоң проблема бар. Бүгүнкү күндө биздин мигранттарыбыз ушул күнгө чейин көбү биометрикалык маалыматтарын бере элек. Буга Турциядагы мамлекеттери, Кипр мамлекеттери, Филиппин мамлекеттери бизге так далил болуп бере алат. Азыркы күндө Турцияны карап көрөлүк. Турциянын бир эле Анкара шаарында биздин элчилигибизде гана маалыматты топтойт экен. Калган бир дагы облустарында эч кандайдыр бир маалыматтарды топтоо пункттар жок экен. Ошол эле Анталияда, Кипрде, Конияда биздин жарандарыбыз көптөгөн жарандарыбыз бар. Ал жарандарыбыздын биометрикалык маалыматтары топтолбой калат. Эмне дегенди билдирет урматтуу соттор палатасы? Бүгүнкү күндө биздин мигранттарыбыз, бүгүнкү күндө биздин чет мамлекетте жашаган адамдарыбыз кийин 2015-жылдагы шайлоого катыша албай калышы мүмкүн деген идеяны айтып атат бул жерде. Андан кийинки экинчиси бул биригүү деп атат. Бул жерде эң эле чоң өзүнүн бир идеясын айтып атат. Биригүү деп. Урматтуу соттор палатасы, азыркы чакырылыштагы биздин парламентти көрөлү. Азыркы чакырылыш 2010-жылдагы көптөгөн парламенттер бүт бардыгы биригишип туруп, жаңы идеология менен чыгабыз деп келишкен. Көрдүңүздөр, азыркы күндөгү 5 жылдын аралыгында кандай гана ичинде топтор түзүлдү. Бул эмне дегенди билдирет? Урматтуу соттор палатасы, бириккен партиялар эч качан бир идеологияда жүрө албайт дегенди билдирет урматтуу соттор палатасы. Көрдүңүздөр, Республика партиясы өнүгүү деген топ бөлүнүп кетти. Андан кийин Ата журт партиясын көрүп атасыздар. Ошол эле ынтымак деген, реформа деген партиялык топтор түзүлүп атат. Урматтуу соттор, бул бизге так маалымат болуп бере алат. Ар бир амбициялуу адамдар эч качан бир идеологияда, бир агымда акпайт экенин киргизет. Эгерде бүгүнкү күндө биз дагы бириге турган болсок, биздин кийинки чакырылыштагы депутаттарыбыз дагы шайлоо 5 жылдык ортосунда калган дагы топторго бөлүнүп кетиши мүмкүн деген идеяны айтып кетмекчи урматтуу соттор палатасы. Анда эмесе урматтуу соттор палатасы, биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн аргументтерибизди айтып бере турган болсок, урматтуу соттор палатасы, биздин биринчи аргументибиз бул укугун чектөө деп аталат. Ошол эле 1-берененин 6-абзасында мындай жазыптыр.
паспорт жана ID карта менен гана шайлай аласыңар деп. Урматтуу соттор палатасы, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан жарандарыбыздын 100% бардыгында паспорт бар деген бизде так маалымат жок. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыздын көбүндө паспорт жок. Көп жарандарыбызда 1994 жылы алган паспорт менен жүрөт азыркы күндө деле. Буларды бул өзүнүн жаңы закону менен аларды алардын шайлоо укугун чектеп коюп атабыз. Өзү биздин закондо жазылган 3-чү берененин 1-пунктунда ар бир 21 жашка чыккан адамдар шайлоо укугуна 18 жашка чыккан адамдар шайлоо укугуна ээ деп. Бул жерде биз толук түрдө өзүбүздүн жарандарыбызды биометрикалык данныйды каттоодон өтпөгөн жана ошондой эле паспорту жок деп биз алардын укугун чектеп коюп атабыз. Эски законду карап көрөлү, урматтуу соттор палатасы. ID карты же болбосо жарандык паспорту жок боло турган болсо, аны өзүнүн күбөлөндүрүүчү башка бир айдоочулук күбөлүгү, аскердик күбөлүгү, пенсиондук күбөлүгү ошолор менен шайлай берсе болот деп. Бул жерде дагы чектөөлөр болуп атат. Андан кийин 14-чү берененин 2-чи бөлүгүндө карап көрөлү. Биометрикалык данныйлар менен, маалыматтар менен гана шайлоого кире алат деп атат. Мен өзүмдүн биринчи мисалымда айтып кеттим. Биздин башка мамлекеттеги мигранттарыбыз эмне болот деп. Өткөндө Ой Ордо деген перечүүнү көрдүңүздөр да. Филиппиндеги, орус, Россияда жүргөн биздин мигранттарыбыздын кандай акпалдарын көрдүк. Андан кийин биздин экинчи аргументибиз, урматтуу соттор палатасы, бул жерде бизде тактык жок. Көрүңүздөр, 29-чу берененин 2-чи бөлүгүндө мындай деп жазылыптыр. Мониторлор жана башка зарыл болгон буюмдар коюлсун деп. Шайлоо кабина барга, ошол жерде башка зарыл болгон буюмдар деп коюлсун деп. Урматтуу соттор, бул жерде так жазылган эмес. Эски законду карай турган болсак, ал жерде так шариктүү сыя калем турсун деп жазылган, урматтуу соттор. Эгерде эртеңки күнү бизде шайлоо боло турган болсо, ал жерде башка нерсени деле алып келип алышы мүмкүн. Мисалга видео камераны алып келип алышы мүмкүн. Видео камера ошолго нерселерди алып келип алганда, башка адамдар, комиссиялар эч кандай бир даттаны көргөзө албай калат. Себеп дегенде биздин 29-чу беренеде жазылган башка бир зарыл болгон нерсе. Алар деле келип туруп, бул видео камера бул жерде зарыл деп туруп, дагы өздөрүн актап чыгып кетиши мүмкүн. Андан кийин 30-чу берененин 2-чи абзацын карап көрөлү. Бюллетендер атайын кагаз же болбосо атайын боек менен пайдаланылат деген 30 секунда пайдаланат деген эски закондо жазылган экен. Биздин жаңы закон боюнча алып карай турган болсок, бул берененин бардыгын жокко чыгарып коюптур. Урматтуу соттор палатасы, бул жерде эмне дегенди түшүндүрөт. Эгерде биз бул жерде бюллетендер обычный эле кагаздарга басылат дегенди билдирет. Бул жерде копия деген нерселердин көбү чыгып кетиши мүмкүн. Чоң рахмат. Биздин дагы башка өзүбүздүн аргументтерибиз бар болчу. Тилекке каршы мен убактым жетпей калганына байланыштуу менин мүчөм аны айтып бермекчи сиздерге. Чоң рахмат. Төгүндөөчү топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Ал эми кийинки кезегин тастыктоочу топтун мүчөсүнө бермекчибиз. Сиздин 5 минут убактыңыз бар. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз ушул көзөрмөмдөрдөн тарта башталды. Бул палата шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун кабыл алуу туура багыт деп эсептейт. Демек биз тастыктоочу тарап катары биз ошол туура багыт экенин далилдеп беришибиз керек болчу. Биз айтып кеттик, туура багыт эмне бул? Туура багыт бул таза шайлоо өткөрүү деп айтып кеттик. Эми бизде жаңы шайлоо мыйзамыбыз эски шайлоо мыйзамдан эмнеси менен айырмаланып жатат. Биринчиден биз айтып кеттик, биометрикалык маалыматтарды тапшырган гана адамдар, жарандар шайлоого укуктуу дедик. Экинчи нерсебиз, ошол шайлоого келген адамдар ID карта же болбосо жалпы убакыт сактаса регламентке карап койсоңуздар. Андан кийинки нерсе биз айтып кеттик, ID карта же болбосо орусча айтканда загранпаспорт менен гана кире алат дедик. Андан кийинки нерсе биз айтып кеттик, биз бул шайлоодо автоматизацияны киргизебиз деп айтып кеттик. Эми мен буларга токтолуп кетсем, биринчиден биз биометрикалык маалыматтан өткөн гана адамдарды киргизүү менен биз башка биометрикалык маалымат тапшырбаган адамдардын укугун чектеген жокпуз. Себеби бизде 2014-жылдын 14-июлунда президентибиз Алмазбек Атамбаевдин кол коюусу боюнча ар бир жаран ошол биометрикалык маалыматты тапшырууга милдеттендирилген. Демек, суроо кабыл алынбайт. Демек, бул жерде биометрикалык маалыматты тапшырбаганы үчүн жаран күнөөлүү, мамлекет күнөөлүү эмес. Андан кийинки нерсе, биометрикалык маалымат жөнүндө дагы айтып кетишти. Биз көрүп жатабыз башка эмелерде Турцияда ачылбаптыр, андай мындай деген нерселер сөздөрүн айтып кетти. Мен айтып кетмекчимин. Бизге биометрикалык маалымат топтоо комиссиясынан билдиришкен. Алар айтып жатышат, эгер бизге чет мамлекетте өздөрү кайрылышсын, бизге ушундай пункт ачкыла, биз маалыматтарыбызды алгыла деп ачса, биз ошондо гана ачып, ошол жерден алардын маалыматтарын алабыз дедик. Буга суроо кабыл алынбайт. Андан кийин буга аргумент
катары мен айтып кетмекчимин, maralfm.kg сайтында айтып жатышат. Мисалы Пакистандагы биздин жарандарыбыз кайрылыптыр, бизге пункт ачкыла деп. Ошол жерде кайрылган экен, Пакистанда пункт ачылып 8 адам өзүнүн биометрикалык маалыматтарын тапшырганга жетишиптир. Андан кийин бизде Турциядагы Кыргызстандын элчилигинин сайтында өздөрү жазып атышат. Биз Анкарада жүргүздүк. Андан сырткары бизден аскердик окуу жайларда окуган студенттерибиз бизге маалымат тапшыруу пунктуна келе албагандыгы үчүн биз аскердик окуу жайларга дагы барып, алардын маалыматтарын алдык деп жатабыз. Андан кийинки нерсе биз Коня, Анталия жана Кастаману шаарларына дагы биз барып маалымат топтойбуз деген нерселери бар. Андан кийинки нерсе биз айтып кеттик, биздин оппозиция тарабы айтып жатат, партиялар бирикпейт дейт. Эмне үчүн бирикпейт? Мисалы биз карап көрөлү, республика жана ата журт саясий партиялары бирикти. Демек, бул жерде партиялар биригет. Биздин төгүндө каршы тараптын ою боюнча эки койдун башы бир казанда кайнабайт деген нерсени көтөрүп чыгып атат да, чоң рахмат. Андан кийин мен эмне демекчимин? Мисалы bizde деле жогорку кеңеште эмес, эки баш эмес, бул жерде 4-5 партиялар болуп атпайбы? Алардын башы бир казанда кайнагандан кийин эмне үчүн бир партияда эки адам боло албайт? Андан кийинки нерсе укуктарын кабыл алынбайт. Андан кийин укугун чектеп жатабыз. Себеп дегенде мурда IT карта же болбосо айдоочулук күбөлүк же аскердик билет ушундай өзүн тастыктаган документтер менен кирсе болот деп кетти. Булар ошол эле бир эле адамдын 4 өзүн тастыктоочу күбөлүктөрү менен кирип 4 жолу добуш берүүгө алып келген дагы бул жерде таза шайлоо өтпөгөн. А биздин биометрикалык маалыматтарыбыз айтып кетип атабыз. Ал жерде биринчиден бармак издери алынат жана анын көзүнүн чел кабыгынын сүрөтү бар. А биз айтып жатабыз, бармак издери жана көздүн чел кабыгы бул адамда болгон уникалдуу нерсе, мендеги нерсе эч качан менин кесиптешим экөөбүздүкү окшош болбойт деп жатабыз. Анан бул жерден эмне келип чыгып жатат? Бир адам бир эле жолу добуш бере алат деген нерсе чыгып жатат. Чоң рахмат. Андан кийин биз айтып кеттик. Биздин каршылаштар айтып жатат мониторлор жана башка нерселерди. Бул жерде мониторлорду түшүнбөй калышкан окшойт. Мониторлор бул шайлоо пункттарында илинет дагы. Ошол мониторлордо сиз барган шайлоо пунктунда канча шайлоочу добуш бере алат, регистрациядан канча адам өткөн жана азыркы учурда канча адам шайлоодо өзүнүн добушун берди. Ошолорду гана көрсөтөт. Андан кийинки нерсе биздин эң негизги нерселерибиз эмне болду? Биз биринчиден айттык, сандан сапатка өтөбүз дедик. Чоң рахмат. Бизде автоматизация дедик. Биз бул жерде адамдык факторду алып салабыз дедик. Адамдык фактор деген эмне? Адамдык фактор болгондо адам өзүнүн кандайдыр эмоциялары кошулат дагы, өзүн өзү башкара албай калган учурлар дагы болот да. Автоматизация дегенде бул жерде техника башкара, техникада эч кандай эмоция деген нерсе жок болот да. Бул жерде таза шайлоо келип чыгат. Андан кийин нерсе айтып кеттик. Эгер бир кылмыш иши болгондо биз бир күбөгө ишенебизби же болбосо 30 секундда кошуп койсоңуз биз күбөгө ишенебизби же видео камерадан алынган орусча айтканда записке ишенебизби? Андан кийинки эң негизги биздин нерсебиз бул туура багытыбыз барабар таза шайлоо. А биздин биометрикалык маалыматыбыз таза шайлоо өткөзүүнүн эң негизги булагы болуп эсептелинет. Чоң рахмат. Тастыктоочу топтун мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Ал эми кеп кезегин төгүндөчү топтун мүчөсүнө беребиз. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Бул убакыт башталды. Эң алгачкы сөзүмдү баштаардан мурда мен өзүбүздүн каршылаштардын сөзүнө токтолгум келип жүрөт да. Булар айтып атат, биздин бүгүнкү колдоого алынган мыйзам бара-бара өзүнүн баягы жыйынтыктарын берет деп. Мейли бирок берсин, бирок мыйзамда жазылганда ал мыйзам адамдардын тагдырын чечет. Ал мыйзамды карап көрсөк, көптөгөн мындайча айтканда каршы келген жерлер дагы бар. Эң биринчи эле нерсе биздин баш мыйзам болгон конституциябызда жазылып турат. Ар бир адам шайлоого укугу бар деп. Бирок биометриялык регистрациядан өтпөгөн жарандар тилекке каршы шайлоого укугу бар адамдар чектелип калып атат. Бул биринчиден баш мыйзамга өзүлөрү каршы келип атканын билгизет. Экинчиден, биометриялык маалыматтар азыркы убакытка чейин 60% тапшырылган. Ошол 60% 2014 жылдан бери тапшырылып келатат. Алдыда 5 ай калды шайлоого. 5 айда ким кепилдик берет 40% шайлоочунун биометриялык маалыматтарын алат деп? Бул экинчи суроо. Үчүнчүдөн, бизде миллиондогон жарандар тыш жакта жүрөт.
Аларга ким жооп берет шайлоого? Ким шайлоого ошол биометриялык пункттарын ким ачып берет? Бул дагы суроо боюнча калып калат. Отуруп туруңуз. Андан кийин мына жакынкы убакта эле Сокулукта флеш карта жоголду. Ал эми жарандар билбейт. Ошол биометриялык тапшырган флеш картанын ичинде бүт маалыматтар бар болчу. Эми алар шайлоого келет дагы, ошол маалыматтар жок болгондон кийин алар шайлоого кантип катышат? Мен бул жактагы биздин каршылаштарга көп жолу суроо бергенге кайрылдым эле, тилекке каршы бир да суроомду кабыл алган жок. Ага өзүңүздөр көңүл бурдуңуздар деп эсептейм. Эң биринчи суроом мен ошол биометриялык маалыматтарды чогулткан ошо Сокулуктагы жоголгон флеш картага ким жооп берет деген суроону аз мен оюмду жыйынтыктап алайын. Ким жооп берет деген нерсе келип чыкты да. Мыйзамда да жазылган эмес ким жооп берерине. Андан кийин ким? Биз билебиз 5.000 сомдон 5 миллион сомго чейин ставканы көтөрүп салды. Эми келгиле эми карап көрөлү. Мисалы мен жаңы партиям, мен акыл эсим аябай күчтүү. Мен ушунчалык эле мамлекетти өстүрөм, өнүктүрөм деген патриотмун. Бирок менде акча жок. А мен мындайча айтканда башка либерал партияларга кошулгум келбейт. Анткени менин идеологиям бул консерваторлук. А мен кантип аларга барып кошулам? Анткени бул жерде эки жер болуп атпайбы? Бирөөсү либерал, бирөөсү консерватор, бирөө демократияны колдойт, бирөө тоталитардык режимди колдойт. Эми баарын кошуп туруп анан бир партия чыгарып салсак, алар ортодон тытышып парламентти уят кылбайбы? Ошонун кереги барбы бизге? Албетте кереги жок. Биздин парламентте элиталарды тандап алышыбыз керек деп атат. Бирок кандай элиталарды тандап алабыз? Кантип элиттен өткүзөбүз? Ал жөнүндө так маалымат жок. Жана мыйзамда да жазылган эмес. Андан кийин менин ошондой акчам жок болсо, мен ошондой партияларга кошулуп кетсем, алар мени акча жок болгондон кийин кошуп алабы? Алса дагы канчанчы списокко киргизет? Ошол маанилүү нерсе. Мисалы мен бир партиям, Мекенчил жаш деген партиям деп коелу, мисалы мени. Дагы бир акчалуу партия бар. Бирок мен жалгыз кирсем, менин артымдагы парламентке барчу адамдарды канчанчы списокко кошуп коет? Анткени алардын акчалары жок да. Бериңиз сурооңузду, мен кабыл алайын, өзүңүздөр байкап атасыздар. Түшүнбөй калдым, кайра кайталап коюңуз. Биометрикалык маалыматтарды тапшырбаганыңызга сиз күнөөлүүсүзбү же мамлекет күнөөлүүсү? Биринчиден, биометриялык маалыматтарды чогултаардан мурда баш мыйзамды карап чыгыш керек болчу. Ошол мыйзам биометриялык чогулткан мыйзамга каршы келеби, каршы келбейби деп. Ошондон кийин анан башташ керек болчу. Орду изилдеп аныктамайынча сен диагноз кое албайсың да. Ошол сыяктуу да. Андан кийин дагы бир айта кетчү нерсе, биз айтып кеттик, качанга чейин биз батыштын, чыгыштын мыйзамдарын алып келип эле башыбызга үйө беребиз. Кыргыздын өзүнүн каада салт, үрп адат, маданият деген нерселер бар. Өзүбүз баягы батышчыл, чыгышчыл саясатчыл болбой, кымыз жыттанган кыргыз саясатчыларын тандап алышыбыз керек деген ойду айткым келет. Андан кийин мага 30 секунд уруксат бересиз деген ойдомун. Мен айтып кеттим. Биздин мыйзамда дагы урматтуу менин коллегам сот коллегиясында мыйзамдарымды жеткизип берет деген ойдомун. Жазылып турат. Инвалиддер, колу буту жок, колу жоктор ошол кантип шайлоого катыша алат деген жеринде бир дагы жазылуу жери жок, даже алып салынган. Алар демек шайлоодон четтетилип калабы деген ой жаралат. Ошону дагы көңүл буруп коюңуздарды суранам. Чоң рахмат. Төгүндөөчү топтун мүчөсүнө өз сөзү үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар жана калыстар, ушуну менен дебат бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки бөлүккө биз мүмкүнчүлүк берсек, бул эркин ойчулдардын ой пикири. Бүгүнкү оюн жөнүндө жана артыкчылык, кемчилдиктер жөнүндө өз пикириңиздерди айтсаңыздар. Арбаңыздар, кадырман дебат сүйүүчүлөрү, ошондой эле жалпы калайык кыргыз калкы. Мен Нурсултан Бейшембек уулу, Кыргыз улуттук университетинин студенти. Бүгүнкү күндө оюн боюнча айта турган болсок, тастыктоочу тараптын кетирген бир нече каталарын эске кетирели. Урматтуу соттор палатасы бүгүнкү күндө тастыктоочу тарап эмне деп атат? Биометрикалык каттоодон өтпөсө шайлоого катышпайт дейт. Урматтуу биздин соттор палатасы биз айтат элек, эгер биз өзүбүздүн паспортубузду ишенип берип туруп, ошол шайлоого ошол паспорту колдонбосо, же болбосо
ошол чектөө киргизе турган болсок, башкача айтканда биометрикалык паспортту бербей туруп, паспорт менен кирүүгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, кечиресиздер. Биз паспортту берип, эмне кереги бар? Ар бир мамлекеттин өзүнүн паспорту болот, урматтуу соттор. Экинчиден, булар айтып жатат, кайрылуу керек. Башкача айтканда, Түркиядагы биздин жарандар өкмөткө кайрылыш керек эле. Урматтуу соттор палатасы, өкмөт ошол элди ойлош керек эле. Өкмөт биринчи ошолорго шарт түзүп бериш керек эле. Жарандар биринчи кайрылуудан мурда. Экинчиден, урматтуу булар айтып кетти, техникалык, башкача айтканда жана программаны адамдар жасай албайт дейт. Урматтуу сот, техниканы адам ойлоп тапкан. Техниканы адам каалагандай пайдаланат. Башкача айтканда, ошол адамдын аң сезимине караганда техниканы жасап алыш оңой. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, менин атым Эмирбек Акылбек жана мен бул мыйзам долбоордун фанаты болом, ошондуктан өзүмдүн оюмду айткым келип жатат. Бүгүнкү күлкүлүү болгон нерсе, ар бир адам шайлоо укугуна ээ дейт да, бирок конвенцияны деле, ООНдун конвенциясын карап көрсөк, ар бир адам жашаганга укуктуу, туурабы? Бирок биз төрөлгөндөн кийин кандайдыр бир бара калышыбыз керек да, төрөлгөндүгү жөнүндө, жашагандыгы жөнүндө, туурабы? Ошол эле сымал шайлоого дагы бир кагаз аш керек деген идеяны айтты окшойт да. Анан кийинки нерсе, миллиондогон мигранттар жүрөт дейт да. Бирок биометрикада билебиз, бул эгер сен кааласаң, чакырсаң алар барат да. Демек мигранттар биздин шайлоо жөнүндө алар кабатыр эмес, алар иштеп эле жүрөт. Демек андай адамдардын шайлоосун бизге кереги барбы дегенде суротулат да. Кийинки нерсе, флешка жок аны кантип добуштары кимге болот дейт. Жок, ал жерде квитанция берет да, туурабы, сен деген момдай өттүң деп. Демек сен квитанцияны алып барсаң, демек сенин кайра ал шайлоого киргизет деген ой бар. Кийинки нерсе, даярданбаган билип атабыз, бул жерде биздин оппозиция тарап эмне деп атат? Инвалидтер калып калат дейт да. Жок, инвалидтердин үйүнө барып туруп, ошол кутучага салып, ошол мыйзамда бул негизи каралган. Бул мыйзам абдан жакшы. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, мен Эмил Улуу Талайбек. Анда эмесе бүгүнкү оюм боюнча өз сөзүмдү билдире кетсем, негизи бул таза шайлоо деп жатат, урматтуу. Таза шайлоо. Эми биз башка мамлекеттерди мисалга ала турган болсок, мисалы Малайзияны алып көрөлү да. Ал Малайзияда бизге окшогон ушундай учур болгондо, ошол учурда Малайзиянын премьер-министри келип, парламентте келип, ыйлап туруп эки мыйзам сураган, урматтуу. Ал мыйзам кандай болгон? Биринчиден, ошол шайлоого бардыгы катышсын деген, ар бир жаран катышсын деген. Экинчиси болсо, ошол шайлоого келаткан партиялардын бардыгын акча менен келүүгө тыюу салган. Башка айтканда, акча талап кылган эмес партиялардан. Алардан деген демилгелүү, аракетчил, акылдуу балдар талап кылган. А бул мыйзамда кандай болуп жатат? Бул мыйзамда болсо 5 миллион сом салык төлөйт деп жатат. А бул жерде башиш деген жакшы адамдар, элди көтөрөм деген адамдар артта калып жатат, алардын акчасы жоктугунан. Экинчиси болсо биометрикалык маалыматтарды тапшыруу менен ошолор качат деп жатат да. Эми ушул нерсеге айтып кетейин. Таза шайлоо качан өтөт, урматтуу? Таза шайлоо деген бардыгы катышканда, бардык жарандар добушун бергенде таза шайлоо болот. Ал эми бул жерде биометрикалык маалыматты тапшырбагандар шайлоого бара албай, ал жерде таза шайлоо болбой калат деген идеяны айткым келип жатат. Чоң рахмат. Менин атым Өмүрбек Улууланхан, Юракадемиянын студентимин. Мен бул оюмду айта кетсем, бул жерде айтылып жатат да, биометрикалык маалыматтар менен шайлоодон өткөрүү деп. А бирок өткөн оюнда ток-шоудо дагы бир маселе каралган. Ошо биометрикалык маалыматка төгүндөчү тарап айткандай 60% өтүп жатса, эмне үчүн ошо республикалык деңгээлде тизмеден өткөргөн эмес деген суроо туулду да. Биометрикалык маалымат менен эле чектелбейт. Бул жерде биометрикалык маалымат менен шайлоого катыша албай калышы мүмкүн деп жатат да. Анткени элдин баары шайлоо грес бардыгы айтып атат, бул жерде шайлоого катышкыла деп суранып жатып туруп, биз кайра бул жерден укугун чектеп жатабыз да. Анан партиялар биригет деп жатат да. Менин оюмча, көп суур ийин каспайт, касса да терең каспайт деген кыргыздын жакшы сөзү бар да. Бирин бири башын жейби, билбейм аны. Анан бул жерде мондой болуп атат, 5 миллионго көтөрөлүү деп. Бул жерде анда жакшы позициясы, структурасы бар, жаш патриот, мекенчил, мына мен мекенимди өнүктүрөм деген жакшы адамдар, партиялар чыгабыз деп жатса, бул жерде анда азыркы эле бийликте, кечирип коюңуздар, мен асылган жерим жок, болгону айтып коеюн, азыркы бийликтегилер анда буларына даяр болуп жатпайбы. Анан менде суроом бар да, бул парламенттик шайлоо болгон атканда партия өзү эмне? Акционердик обществобу же демилгелүү адамдардан түзүлгөн уюмбу деген суроону айткым келди.
саламатсыздарбы? Менин атым Нурайым Шамырканова. Мен да бул мыйзам жөнүндө ой өрдөгө катышып, анан абдан көп ой жүгүртүп келем да. Биринчиден, бул мыйзам албетте жакшы экен, бирок карай турган болсок, азыркы учурда биометрикалык маалыматтар жоголуп жатат, Ошол жоголуп жаткандан новостиге чыгарып баштагандан бери, азыр болсо элдер коркуп калышты тапшырганданчы. Эгерде шайлоого чейин адамдар корккондугу үчүн азыр уже өкмөт тараптан давление болуп баштады да, шайлоого өтсүн биометрикалык маалыматтардан депчи. Эгерде ошо шайлоого чейин бардык адамдар биометрикалык маалыматтарды өтпөй калса, биз алардын укугун чектеп коебузбу? Бул бир. Ал эми экинчи 5 миллион сом боюнча. Бул болсо жалпы экинчи орунда туруп калат экенбиз. Украинадан кийинки эле взнос болуп калат экен да. Абдан чоң сумма болуп калат экен. Анан бул болсо айтып атышат да, анда өзүңөргө акчасы бар адамдар топтогула, элиталарды алып келе депчи. Бирок биз анда адамдарды акчасына карап, өзүнүн бизнеси бар адамдарды карап, өзүнүн бизнесин коргоочу өкмөткө алып келип калабыз, потенциалдуу адамдарды эмес да. Ошон үчүн бул жерде 5 миллион деген сом бул абдан чоң сумма. Ошондуктан жаңы партияларга бут тозуу болуп эсептелет деп ойлоп атабыз. Чоң рахмат. Бүгүнкү күндө жакшы талкуу болду. Анан 5 миллион жөнүндө сөз козгоп атпайбы? Негизи 5 миллионду 120га бөлүп койсо 40 миңден тиет да. Бул деле чоң маселе эмес негизичи. Бүгүнкү талкууланып жаткан эмедечи, темада. Андан негизгиси булар өкмөт тараптан айтып жатышпайбы? Бүгүнкү темада максатка жетебизби, жетпейбизби деген тема талкууланыш керек болчу да. Анан максат бул кайсы болот? Таза шайлоодо. Мисалы үчүн мыйзамдар бар. Бир мыйзамга дал келбей калышы мүмкүн да. Бул жерде бир адам укугу чектелип атат деп атат да. Мисалы үчүн 18 жашка чейин адамдар шайлоого катыша албайт деген бар, Демек 18ге чейин адамдардын деле укугу чектелип атат деген тыянакка келе алабыз да. Бул эмеге таянсакчы, биз кандай караш керекпиз да? Таза шайлоо өткөзө алабызбы же өткөзө албайбызбы? Максатыбыз таза шайлоо. Ошондон улам булардын позициясы мындай болуп атат да. Автоматизация кылсак, мындай дүйнөлүк деңгээлге чыксак, сивилдешсек дагы тазараак болот белек деген идеяны сунуштап жатат. А булар болсо адам укугу тебеленип жатат деген идеялар сунушталды. Бирок негизги максатка кимиси жетти деген мага бир ой келди да. Чоң рахмат. Эркин парламентарийлерге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, урматтуу соттор жана оюнчулар, ушуну менен дебат жана эркин парламентарийлердин ой билдирүү бөлүгү соңуна чыкты. Анда эмесе биз жыйынтыктоого кеп кезегин берсек, төгүндөөчү топтун башчысына 3 мүнөт убакыт беребиз. Сиздин убактыңыз башталды. Урматтуу соттор палатасы, анда эмесе мен бүгүн анализ көтөрө турган болсом, бүгүнкү бизде ырастоочу тарап эмне дегенди айтып атат. Биз биригебиз деп атат. Биз биометрикалык маалыматтар менен биз шайлоо өткөрөбүз деп атабыз. Урматтуу соттор, мен өзүмдүн биринчи конструктив сөзүмдө бардыгын так айтып берип кеттим. Бүгүнкү күндө биометрикалык маалыматтардын бүт бардыгы толук топтолбой атат деп айтып кеттим. Ошол эле Египетте, Филиппинде, Россияда жүргөн биздин мигранттарыбыз бүгүнкү күндө өзүнүн маалыматтарын бере элек деп. Буга чыгып туруп айтып атат. Эгерде алар өз каалоосу менен келе турган болсо беребиз депчи. Алар өз каалоосу менен бара албайт, себеп дегенде ал жакта алар жумуш менен жүрүшөт. Аларга биз биометрикалык маалыматын берип топтобой турган болсок, дагы көп убакыттар өтөт, дагы биз аларды толук түрдө укугун, шайлоо укугун алып кое атабыз. Андан кийин экинчи чоң идеяны айтып атышат, биз биригебиз деп атат. Урматтуу сот, мен өзүмдүн конструктив сөзүмдө түшүндүрүп айтып кеттим. Азыркы чакырылыштагы бириккен партиялардын акпалы эмне болду? Азыркы чакырылыштагы бириккен партиялар өзүнчө топторду түзүп бөлүнүп кетип атат. Кийинки чакырылыштагы парламенттин депутаттары дагы эгерде ушул принцип боюнча келе турган болсок, бир идеологияда эч качан болбойт деп атабыз. Менин мүчөм толук түрдө түшүндүрүп берип кетти. Ар бир адамдын ар кандай өзүнүн көз карашы бар деген. Бириси демократияны, бириси либерализм, бириси тоталитардыкты жактаган адамдардын ойлору бар дейт. Алар эч качан бири менен бириге алышпайт, дагы кийинки чакырылыштагы парламенттагы бөлүнүп кетүү ыктымалдуулугу бар деген идеяны айтып кеттик. Андан кийин биз өзүбүздүн аргументтерибизди айтып атабыз. Урматтуу соттор палатасы, биз укугун чектеп коюп атабыз деп. Өзүмдүн биринчи мисалымды айтып берип кеттим. Биринчи берененин 6-абзасында биз паспорт менен гана жана жарандык паспорт менен эле шайлоого киргизип атабыз деп. Биз башка адамдарды 1994-жылкы паспорт менен жүргөн адамдар эмне болот деген мен суроолорду бердим. Азыркы күндө Кыргызстандагы паспорту жок адамдар эмне болот дедим. Бүгүнкү күндө тилекке каршы буга тастыктоочу тараптын мүчөсүнөн эч кандай бир реакция болгон жок, урматтуу соттор палатасы. Андан кийин менин өзүмдүн мүчөм чыгып айтып кетти. Биз майыптардын укугун чектеп атабыз деп атат. Урматтуу соттор палатасы, бул жерде идеянын чындыгында бурмалоолор болуп атат. Эгерде карасаңыздар, мен сиздерге алдыңыздарга бердим. 30 берененин 2-бөлүгүндө мындай деп жазылган: ооз эки кайрылуу негизиндеги деген сүйлөмдү чыйып салгыла деп. Урматтуу соттор палатасы, бул эмне деген түшүндүрөт? Эгерде мен мисалга да, андай нерсе Кыргызстанда бар. Эки адамдын колу майып боло турган болсо, ооз эки мага айтып туруп, башка бир балага адамга айтып туруп галочка койдура алат деген. Бул жаңы закон боюнча урматтуу соттор палатасы ошол нерсени жокко чыгаргыла дегенди түшүндүрүп атат. Бул эмне деген түшүндүрөт? Ошол майып эки кол менен жазылбаган адамдар эч кандай өздөрүнүн оюн колдоно албай калат деген идеяны түшүндүрөт. Билбейм, тилекке каршы биздин эркин парламентарий чыгып туруп бул нерсени толук түрдө бурмалап атат. Андан кийин урматтуу соттор палатасы, тактык жок деп атабыз бүгүнкү күндө. Мен айтып атам,
29 берененин 2 бөлүгүндө мониторлор жана башка зарыл болгон буюмдар деп атам. Зарыл болгон буюмдардын ордуна башка шариктүү калем турат болчу. Бир калем турат болчу. Бул так жазылган. Калем менен сен галочка коесуң да болду кетесиң деп. Бул жерде башка зарыл болгон буюм деп атат. Мен өзүмдүн сөзүмдө айтып кеттим. Балким ал жерге зарыл болгон нерсе бул камера деп туруп камераны коюп коет деген идеяны айтканда, бүгүнкү күндө биздин тастыктоочу тараптын 30 секундда мүчөсүнөн эч кандай бир реакция болгон жок. Экинчисин айттым мен, 30 берененин 2 абзасында жазылган деген. Бюллетендер атайын кагаз же болбосо атайын боек менен пайдаланган деген. Мен айттым, бул жерде жөнөкөй гана кагаз колдонулат деп атам. Урматтуу соттор палатасы, бул жерде толук түрдө копия кылганга мүмкүнчүлүк берилет деген идеяны айттым. Тилекке каршы биздин мүчөбүз тараптан эч кандайдыр бул жерде реакция болгон жок. Урматтуу соттор палатасы ушул айткан идеялардын бүт бардыгын идеяларымды ойго алуу менен туура чечим чыгарасыздар деген толук ишенимдемин. Чоң рахмат урматтуу соттор палатасы, эркин парламентарий жана биздин телекөрүүчүлөр. Жыйынтыктоочу сөз үчүн төгүндөчү топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кеп кезеги жыйынтыктоочу сөз сүйлөө үчүн тастыктоочу топ башчысында сиздин убактыңыз 3 мүнөт. Ал ушул көз ирмемден тарта башталды. Чоң рахмат урматтуу сот, урматтуу катышкычтар. Негизи эле айтып атат да, чыгып туруп азыркы чакырылыш эмне болду дейт. Мен да суроо бергим келип атат. Эмне болот? Ошон үчүн биз бүгүнкү законду кабыл алат деп атабыз. Бул закон кабыл электе ошол депутаттар шайланып келген ошол система. Биз бүгүнкү күндө өзгөртүү киргизип бул туура жол экенин көрсөтүп берип атабыз. Резолюцияга көңүл буралы. Туура багыт экенин көрсөтүп беребиз. Бүгүнкү күндө бул мыйзам идеалдуу деген жерибиз жок. Туура багыт экенин гана көрсөтүп берип атабыз. Туура багыт деген эмне? Бүгүнкү күндө айтып атабыз. Биометрикалык маалыматтар менен кылсак таза шайлоо өтөт атабыз. Автоматизация деп атабыз. Бул жерде адамдык фактор ойноп кетпейт. Автомат чечет, компьютерлер чечет деп атабыз. Үчүнчү биз болсо айтып атабыз. Эгерде 5 миллионго көтөрсөк, партиялардын саны азаят, сапаттуу болот деп. Ким ойлоптур? Айтып атат. Биригүү деген келип чыгат. Партиялар бирикпейт деп. Ким ойлоптур? 2 жыл мурун Республика менен Ата журт партиясы биригет деп. Кайнаса каны бирикпегендер бүгүнкү күнү биригип атат. Себеп дегенде бул деген шайлоого келе турган болсо биригүүнү алып келип атат. Көрдүңүздөрбү? 5 миллионду биз алып туруп аларга бербей коюп аткан жокпуз. Эгерде сен шайлоодон өтө турган болсоң, 5 миллионун кайтасага кайтарылып берилет деп жазылып турат бул жерде. Ошондуктан урматтуу сот, бул жака көңүл бурсак, биздин бүгүнкү күндө оппозиция менен өкмөттүн милдеттери эмне эле? Милдеттер жөнүндө сөз кылалычы. Бүгүнкү биз түзүп жаткан линияга, жолго оппозиция каршы чыгып, өзүнүн бир кандайдыр бир сунушун кылыш керек эле, жокко чыгарыш керек эле. Бүгүнкү биздин айтып аткан нерсеге эмне деп каршы чыга алды? Биометрикалык тез айтты, башка жарандар эмне болот, силер укугун чектеп атасыңар деп. Биз биометрикалык маалыматтарга келип, силер болсо маалыматтарды өткөрбөгүлө деп аткан жокпуз да, туурабы? Мен шайлоо качан болот, урматтуу сот? 5 айдан кийин болот. Бүгүнкү күндө 2,5 миллион адам өтүп атса, жалпы шайлоочулардын саны 3 миллион болсо, 500 миң адам калды. 5 айдын ичинде 500 миң адам бере албайт деп ким айта алат бүгүнкү күндө? Адан кийин дагы айта кетти, бүгүнкү күндө биз айтып атабыз. Пакистанда дедик, мына кайрылуу менен кайрылыптыр, биометрикалык маалыматтарды алып келдик дедик. Десептени кайрылса барып алып келет экенбиз да бул биометрикалык маалыматтардычы. Адан кийин айтып атат, жанагындай право башкалар менен кириш керек, мурда кирип жүргөн азыр биометрикалык маалыматтар менен кирип калды депчи. Биз айтып атабыз. Мен биометрикалык маалымат менде бирөө эле болот. А менде паспортум бар, правам бар, аскердик билетим бар, жана башкалар бар. Бул деген таза шайлоонун өтүшүнө тоскоолдук кылып атат. Адан кийин чоң рахмат. Адан кийин эмнени айтып атабыз? Бул жерде биз 3 аргументибизди сунуштоо менен жакшы бир идеяны айтып атабыз да, биригүүнү анан кийин туура жолдо кетели, таза шайлоо кылалы деп. Ошол таза шайлоону биз кылайын деп атсак, бүгүнкү күндө оппозиция туруп бизге кандайдыр эч кандай бир төгүндө жасай албай туруп, автоматизацияга эч нерсе жей албай туруп, биометрика болбогон бир шылтоону айтып туруп, бүгүнкү күндөгү 5 миллионуңар жарабайт деп атат да. 5 миллионду биз айтып атабыз дагы бир жолу кайтарып беребиз. Эгерде шайлоого өтсөң, 5 миллион бул кайтарыла турган акча. Адан кийин дагы эмне айтып атат? Үрп салт айтып атат да, бир кымыз жыттанган кыргыздарды шайлоо алалычы деп. Мен да айткым келип атат. Бирок ошол кымыз жыттанган кыргыз саясатчыларын таңдоо үчүн биз электен өткөрөлү деп атабыз. Бүгүнкү күндө элиталарды биз электен өткөрүп туруп анан кийин таңдасак, бул туура чечим болот. Мен силерге айта кеттим, сандан сапатка өтөлү деп атабыз. Таза шайлоо жүргүзөлү деп атабыз. Бүгүнкү күндө оппозиция өзүнүн такыр бир вакытында милдетин аткарган жок. Биздин эчтебизге чыкпайды, аргумент, фактыларды айтпай туруп эле караколдо флешка жоголду, сокулукта флешка жоголду деген нерселерди айтып атат. Чоң рахмат, менин сөзүм ушу менен болсун. Кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу оюнчулар жана калыстар, ушуну менен жалпы оюн бөлүгү соңуна чыкты. Туура сүйлөгөн аш жейт, туура эмес сүйлөгөн муш жейт эмеспи? Анда эмесе оош кыйышын бүгүнкү дебаттагы сөз мөөрлүк ушул ишендире билүү жөндөмдүүлүгү жаштардыкы кандай деңгээлде экендигин аныктап берүү үчүн биз жогоруда тааныштырып өткөн Калыстар тобуна кайрылсак, Калыстар тобунда Темирлан Бекботоев Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасына кеп кезегин берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Оюн абдан кызыктуу болду. Эки командалардын тең даярдыгы өтө жакшы экен.
токтоло кетсек, Илгиз мырза абдан жүйөлүү аргументтерди айтты. Мазмуну дагы бир гана шашкандыгы болбосо негизи даярдыгы жакшы. Ошондой эле анын каршылашы Айбек дагы ага дооматтарды коюп каршы тура алды. Ал эми Айнура баса белгилеп кетсек, Айбек өткө убакыт жагынан создуктуруп койдум. Ошондой эле Айнура Кенжебаева дагы убакыттан турду, бирок айтылган мазмундары, презентациясы, далилдери болду. Бактияр Азаматсың, негизи жакшы, презентацияң жакшы болду. Далилдерди болду. Анан баягы презентацияң мазмундуу болду десем болот да. Мындай жаратмандык менен бир чоң анча-мынча биздин азыркы депутаттар тарынбаса болот. Алардан жогорураак эме кылдың, выступать еттиң, Азаматсың, даярдыктар ийгилик. Өнөр алды кызыл тилди сүйлөй бил дейт. Ал эми кыргыз тилди сүйлөө чеберчилиги биздин жаштарда кандай болду? Анда Назгүл Абдыраева эжекебиз айтып берсе. Биздин алып баруучу айткандай, сөздү таамай так өзүнүн оюн кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде Кыргызстан жаранмын деп кыргызча сүйлөгөндүгүн бүгүнкү жарыш сөз дебатындагы эки тарап тең тастыктап берди. Мурдагы оюндарга салыштырмалуу бүгүнкү жарышка катышкан эки топ тең кыргызчаны кыйын билген деген өздөрүнүн сөздөрү менен баяндоолор менен тастыктады деп айтсак болот. Бирок мен серепчи катары өз пикиримди айта кетейин. Мисалы биринчи чыккан тараптан тастыктоочу тараптын атынан экөө тең жакшы кыргызча билет экен. Жалгыз гана жана автоматизация деген сөздү кийин келечекте автоматташтыруу деп колдонсоңор жакшы болот. Анткени бул чет тилден кирген сөз, автоматизация деп кайра айтпай. Ал эми экинчи тарап, төгүндөчү тараптан болсо, эми мыйзам деген сөздөрдү билет экенсиздер, бирок негедир айрым учурларда мыйзам деп баштасаңыздар, аягына дери тексттин аягын мыйзам деп бүткөрүлө, эгерде закон деп тексттин башын баштап алсаңыздар, аягын закон деп бүткөрүлө. Андан кийин регистрация деген сөз болду, обычный бюллетень, проблемалар деген болду. Эми аны билесиңер, келечекте ошол сөздөр дагы эл алдына чыгып сүйлөөрдөн мурун кичине аз маз өзүңдү күзгүдөн тарбиялап машыгып койсоңуздар болот. Андан кийин инвалид деген сөз тууралуу маалымат үчүн айта кетейин. Россияда инвалид деген сөздү азыркы күндө колдонбойт. Ал медициналык категория катары биринчи топтогу, экинчи топтогу инвалид азыркы күндө аякта мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар деп айтылат. Бизде болсо жанагы майыптар деп айтып атпайсызбы, которуп алып. Ошон үчүн майып деген сөз алардын аброюна шек келтирген сыяктуу болуп калат экен. Ошонун мындай кийин келечекте маалымат үчүн айта кетейин. Ал эми бүгүнкү күндө мындай 4 топтун ойногонун көрдүм. Ошондо азыр мага көңүлүмгө толгон, жакшы ойногон ынтымак команда тобу болду. Артыкча Бактияр аябай коркунучтуу нерсени айтып атат, жанагы биометриялык маалыматтар жоголуп кеткен деп. Аны атай күч структуралары, атай компетенттүү органдар четке кагып атса, бул кайра дагы жоголду деп жар салып салды. Эми эмне болот билбейм, бул терезеден кетсе абдан коркунучтуу нерсе. Андан сырткары жанагы саясий партиялардын биригип алып туруп, кайра ичара бириккенден кийин парламентке барып алып туруп, кайра өзүнчө бөлүнүп алып, кыргызда жанагы сөз бар, бөлүнгөнү берет. Ошондо дагы биздин саясатчылар мен элден шайланып келген депутатмын деп туруп, чыгып алып туруп, кайра мен бөлүндүм деп кыр көрсөткөн, бул туура эмес. Силер андайга барбагыла. Албетте жаштарды колдоо керек, колдоо эртең эмес, бүгүнкү күндө керек. Ал эми жаштардын азыркы дебатта кандай мүмкүнчүлүктөрү жана артыкчылык, кемчиликтери бар? Мына ушул кеп кезегин айтып берүү үчүн Октябрь Капалбаев агайга берсек. Рахмат. Акыл жаштан чыгат, асыл таштан чыгат дейт да. Мына ушул эки топтун тең айтып аткан омоктуу ойлору, салмактуу пикирлери сайдын ташындагыдай болуп дал бутага тийип атат да. Бунун баардыгы тең Кудай буйрса келечектен ушундай жаштарыбыз чыгып атса, келечектен үмүтүбүздү үзбөйлү дегенге алып келип атат. Ал эми илгери бир Кыдыр акебиз айткан экен, тууганду бийде ыйман жок, ыйманду бийде тууган жок деген экен да. Ансыгандай бул калпты айтып коюу, жалганчылыкты даңазалап коюу эмес, бул чындыкты айтуу дөлөт дегендин бир белгиси экен да. Ал эми туура айтылып аткан сөз эми бул бир убакта байыркы Грециядан, Римден кеткен ритор, оратор, чечен деген кызыл тилдүүлөр дегенчи, ба сүйлөп атканда орусча, кыргызча кээ бир сөздөр, кээ бир терминдер кетип калып аткандыгы дагы биякта угуп аткан адамдарга көрүнүп
билинип калып атат да. Бул жагынан өзүңөр деле байкап аткан болушуңар керек. Албетте мен айтайын деген оюм, бул Бактияр менен Айбек аябай жакшы ойношту. Образга да аябай мындай киришип кетишти. Өздөрү бүгүн шайлоо болуучудай болуп, же болбосо бүгүн ошол маселе чечилип аткандай болуп, же болбосо бүгүн оппозициянын эң ири өкүлдөрү катарында өздөрүн мындай ошондой көрсөткөнгө аракет кылышты да. Мына оюнга мындай чын ниети менен, ыкласы менен киришип тура калып, эмоциясын жыйнай албай калып, Текебаев, Өмүрбек Чиркешев өңдөнүп кичине мушташып кеткенге чейин барды десем өтүрүк айтып калган болом да. Демек бул жагынан бул айтып аткан ойлору дагы өтө далилдүү кетирип атат. Ошол эле учурда бул кыздын аты ким эле? Айнура менен Илгиз дагы өздөрүнүн оюн жакшы айтканга аракет кылышты. Туура. Булар өздөрү ошону айтып аткан учурда булар бирок өздөрүнүн ниети кандай экендигин биз биле албайбыз да. Ошондуктан бул Илгиз инеме айтат элем, сүйлөп атканда адамды карап сүйлөсө, жерди карабай. Себеп дегенде сен жерди тиги карап алып окуп атканың эмес, баягы сен эң негизги оратордун, чечендин максаты элди ынандыруу. Ынандырышың керек да сенчи, бизгечи. Сен ойноп аткандайын ынандырып, элди карап, сен угуп атабы, уккан жокпу? Мисалы сен жерди караган сайын, биз сен карап аткан жерди карап аттык да. Ошондуктан элди карап, көзүнө тике карап, кыргыз айтат, көзүмө карап сүйлө дейт. Башка нерсе тил алдап койсо да көз алдабайт эмеспи. Ошон үчүн ошону айткым келет. Ал эми жана карындашыма айтам, макалдарды туура айтыш керек. Эки койдун башы эмес, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт. Илгизге айткым келет, кайнаса каны кошулбайт деген макал бар. Аны да сен тууралабасаңар, кыргыздын элинин макалдарын так туура айтышыбыз керек. Себеп дегенде макалды туура эмес айтып кое турган болсок, мисалы бирөөнүн жакшы атанын баласын айта турган болсок, алма сабынан алыс түшпөйт десек, туура эмес болуп калат. Ата көргөн ок жонот, эне көргөн том бычат десек, анда туура болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Демек, макалдын да айтылышы дагы маани жагында карап коюшубуз керек. Ошондуктан мен эки топ бүгүн жакшы өздөрүнүн өнөрүн тилдерин тишке жанып чечен экендигин далилдешти, бирок дагы иштеш керек өздөрүнүн үстүнөн. Күзгүнүн жанында болобу, же болбосо жанагы сөздөрүн окуп көрүп дегенде, анан сөзсүз түрдө чечендин эң негизги бир көрсөткүчү бул убакытты туура пайдалануу. Убакыттан өтүп кетпегенге аракет кылсаңыздар, келечекте Кудай буйруса тилинен чаң чыккан улуу инсандар, улуу чечендер чыгат деп ишенем мен. Ыраазычылык билдиребиз. Дебат бул сөз мөөрлөрдүн өз ой пикирин, өз позициясын так даана, калыс үчүнчү тарапты өз пикирине, өз чындыгына ишендирүү менен эл алдында пикир алмашуу болуп саналат. Ал эми бүгүнкү пикир алмашууда кайсыл топ жеңди? Мына ушул жыйынтыкты анда Калыстар тобунун төрагасы Темирлан Бекботоев агай чыгарып берсе. Жалпы жыйынтыкты айтып коердун алдында бул Айбек менен Бактияр көптөн бери ойноп жүрүшөт. Ал эми Реал Манас мен билишимче мурунку оюндарда биринчи жолу чыккансыңар. Эми келечек алдыда балды угузуп койсом 92 жалпы упай болду. Ал эми Ынтымак командасы 99 упай менен биринчи орун. Куттуктайбыз. Мынакей кадырман телекөрүүчүлөр, биз жыйынтык менен да тааныша алдык. Чындыгында өз кезеги келгенде сөз атасын өлтүрбөгөн биздин жаштар эртең дүйнө ааламында кыргыз өлкөсүн маданият, спорт, билим, илим менен алга сүрөсү ачык кеп. Анда эмесе биз эмки эфирден сиздер менен жолугушканча кош айтышабыз. Ассаламу алейкум.